Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Ал зат сиз менен бизге Куранды түшүрдү. Куран сиз менен бизди дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна жеткире турган китеп. Куран Каримде Аллах Таала бизге чейинки коомдордун абалын баяндаган. Карап көрө турган болсок, кайсылар Аллах Таалага баш ийип, Аллахтын өкүмүн аткарып, пайгамбар алып келген динге толугу менен эрчип жашаган болсо, жашоосуну дин менен өткөргөн болсо, алар дүйнө жана акыретте бактылуу болушкан. Аларды да Аллах Таала Куранда баяндаган, мактаган. Ал эми кайсы коомдор күнөөгө батып, Аллахка тоң моюндук кылып, Аллахка шерик кошуп, жаман иштерди кылып, пайгамбарларга каршылык кылган болсо, Куранда алардын кыйроого учурагандыгыны, бактысыз болгондугуну табабыз. Эми карап көрө турган болсок, Аллах субханаху ва таала аят каримада айтат: "Вазару захирал исми ва батина". Жана силер күнөөнүн ачыгындагы, жашыруунундагы таштагыла дейт. Сырткы жана ички күнөөлөрдү Аллах Таала таштагыла, ага жолубагыла деп атат. Күнөөнүн кесепети инсан Аллахтан алыстайт. Тарыхка көз чаптыра турган болсок, шайтанды асмандан жерге түшүргөн, Аллахтын рахматынан алыстаткан нерсе бул күнөө, тоң моюндук болгон. Нух алейхиссаламдын коомуна топон суу келип, баардыгын кыйроого учураткандыгы бул дагы күнөө, тоң моюндуктун себебинен болгон. Ад коомуна шамал келди, Самуд коомуна болсо периште каттуу үн менен кыйкырганда алар кыйроого учурашты. Ушул дагы Аллах Таалага тоң моюндук күнөөнүн себебинен болгон. Лут коомуна азаптын келгендиги асмандан аларга Аллах Таала ташты жаадырган. Ошол сыяктуу эле Шуайб алейхиссаламдын коомуна асмандан от жаап баардыгы кыйроого учурады. Фиравундун коомун карасак, алардын баардыгы деңизге чөгүп жок болушту. Карынбайды карай турган болсок, ал жерге тартылып, жер аны жутуп алды. Имам Ахмад бин Хамбал рахматуллахи алейхи айтат: качан сахабалар Кубрусту, азыркы Кипрди колго алганда, фатх кылганда, Абу Дарда разияллаху анху ошол жерде ыйлады. Аны көргөн сахабалар айтты: сиз ыйлап жатасызбы? Бул жер ыйлай турган орун эмес го. Бул жер кубана турган учурго. Мусулмандарга жеңиш болуп атса, ушул жерге дагы дин таралып калса, ушул жердегилер дагы дин менен жашап калса, десе Абу Дарда разияллаху анху айтат: мен буга ыйлагандыгым ушул жердеги адамдарга ыйладым. Булар болсо ошол дүйнөнүн аркасынан жүрүп, Аллах Таалага тоң моюндук кылып, текеберлик кылып, менсинип кетти эле. Аллах тараптан буларга азап келди. Булар болсо бүгүн кор болуп отурат. Буларды кыйроого учуратып, кор кылган нерсе бул күнөө болду дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: "Иннар ражула ла юхрамур ризqa биз-замби юсибуху". Чындыгында адам кылган күнөөсүнүн себебинен өзүнүн рызкысынан куру калат. Демек, адамдын жашоосунда береке болбой жаткандыгы, рызкысы кенен болбой жаткандыгы, тапканы өзүнө жетпей жаткандыгы бул күнөөнүн себебинен, күнөөнүн кесепетинен болот. Күнөөнүн кесепеттеринен эң эле алгачкысы адам күнөөсүнүн себебинен илимден куру калат. Илим бул Аллах тараптан келген бир нур. Ал эми ал нур болсо кир жүрөккө, күнөөкөр жүрөккө келбейт. Маалымат келиши мүмкүн, бирок чыныгы амал кыла турган, Аллахка жакындата турган, эртең кыямат күнү адамдын пайдасына күбө боло турган илимге адам жете албай калат, андан куру калып калат күнөөсүнүн себебинен. Күнөөнүн дагы бир кесепети бул Аллах Тааладан алыс болуп калат, Аллах Тааладан чочун болот, Аллахтын диниден да чочун болуп калат. Динге амал кылган солих, таква адамдардан дагы адам алыс болуп калат. Дини идаралар, ачыктап айтканда мечит, медреселерге адам бара албай калат. Ушундай адамдар бар, өмүрү бир да жолу мечитке кадам таштап келе элек адамдар бар. Эмне себептен? Ал келгиси келет, бирок күнөөсү көп болгонун себебинен анын күнөөлөрү аны ошол мечитке келүүдөн тосуп турат да, ага тоскоолчулук кылып турат. Күнөөнүн себебинен адамдын жашоосуна көптөгөн бале, апат, кырсыктар келет. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва асабака мин хасанатин фаминаллах". Сага кандай бир жакшылык жете турган болсо, бул Аллах тараптан жетти. "Ва асабака мин сайyi'atin фамин нафсик". Ал эми кайсыл бир жамандык жете турган болсо, анда бул сенин өзүңнүн күнөөңнүн кесепетинен болду дейт. "Захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас". Кургактыкта дагы жана сууда дагы көптөгөн бузгунтуктар, көптөгөн катаклизм жана башка ушул сыяктуу аба ырайынын өзгөрүүсү, туруксуз болгондугу
Мунун бардыгы эмне себептен? Бима касабат айдин нас, адамдар өз колу менен кылган катачылык күнөөлөрдүн себебинен болот. Күнөөнүн зыяндарынын дагы бириси адамдын жүрөгү кара болуп калат. Күнөө кылган сайын жүрөк карай берет. Эгер көп күнөө кыла турган болсо, анда анын жүрөгү казандын аркасы сыяктуу кап-кара болуп калат. Аллах Таала бул туурасында Мутаффифин сүрөсүндө айтат: "Калла бал рана ала кулубихим ма кану яксибун." Жок, алардын кылган күнөөлөрүнүн кесепетинен жүрөктөрүнө мөөр басылды дейт. Жүрөктө караңгылык болгондугу мунун баардыгы күнөөнүн кесепети. Адамдардын жүрөгүндө жек көрүү пайда болот. Кайсы адам Аллахка тоң моюндук кылса, адамдар аны жек көрүп калат. Хадистин мазмунда келет: Аллах Таала кайсыл бир пендесин жакшы көрсө, Жабраилди чакырат дагы айтат: "Инни ахбабту фуланан фа ахиббаху." Мен паланчы пендемди жакшы көрүп калдым, сен дагы ошону жакшы көргүн дейт. Жабраил периштаны жакшы көрүп калат. Жана асмандагы периштелердин баардыгына жарыя кылат: Аллах Таала паланчы пендесини жакшы көрдү, силер дагы жакшы көргүлө деп. Андан кийин фаюдау лахул кабулу фил ард. Андан кийин жер бетинде ага кабулият коюлат. Жер бетинде элдин баардыгы, жандыктардын баардыгы аны мухаббат кылып калат, сүйүп калат. Тескеринче, эгерде Аллах Таала кайсы бир пендесини жаман көрө турган болсо, жек көрүп кала турган болсо, анда периштени чакырат, Жабраилге айтат: "Инни абгалту фуланан." Мен паланчыны жек көрүп калдым, сен дагы ошону жек көргүн. Жана асмандагы периштелердин баарына жарыя кылынат, алар да жек көрөт. Фаюдау лахул багдау фил ард. Ага жер бетинде жек көрүнүш салынып коюлат. Жана адамдардын баардыгы аны жек көрөт. Натыйжада адамдар аны жек көрөт. Жаныбарлар ага зыян жеткиргиси келет. Неге? Мунун баардыгы адам баласы Аллах Таалага тоң моюндук кылып, күнөө иштер менен алек болгондугунун себебинен болот. Ошол сыяктуу эле тааттан, Аллах Таалага баш ийүүдөн, жакшы амалдарды кылуудан адамга күнөө тоскоолдук болуп калат. Ошондуктан алымдарыбыз айтат: кайсы адам өзүнүн көзүнү сактабай турган болсо, ага Куран окуганга мүмкүнчүлүк берилбейт. Кайсы адам өзүнүн жүрөгүнү жаман ойдон сактабай турган болсо, ага түндөсү туруп тахажжуд намазы окуганга мүмкүнчүлүк берилбейт дейт. Ошондуктан күнөөлөр, жаман иштер адамдын жакшы амалдарды кылуусунан дагы тосуп коет да. Адамдын өмүрүнүн кыскарып, жана жашоосунан береке кеткендигине дагы түздөн түз күнөөнүн байланышы бар. Ошол сыяктуу эле бир күнөө экинчи башка бир күнөөгө түрткү болот. Бир жаман иш кылып койду, мисалы үчүн уурулук кылып койду. Эми ошону жашырыштык үчүн не кылат? Жалган айтат. Жалган айтты, бир күнөө кылды, анын үстүгө дагы башка бир күнөө кылды да. Элдер ошо айткан сөзүнө ишенбей атса, анан ал Аллахка касам ичет. Ушинтип бир күнөө бир нече аркасынан башка күнөөлөргө дагы түрткү болду, себеп болду. Күнөөнүн себебинен адам тооба кылууну каалабайт. Тооба кылууну кийинкиге кечиктире берет дагы. Алла сактасын, күнөөнү көп кыла бере турган болсо, тообосуз өлүп кетүү коркунучу бар. Алымдарыбыздын айткан сөзү бар: күнөөдөн тооба кылбастан кайра ошол күнөөнү кыла берген адам бул буга чейинки коомдордун, буга чейинки күнөөкөрлөрдүн мураскору болуп калат. Мисалы Лут коому, Ад коому, Самуд коому, Нух коому, ошолор кандай күнөөкөр болсо, ошолордун мураскору болуп калат дейт да. Күнөөнүн себебинен адамдын акылы азаят. Акыл бул нурдан болгон нерсе. Күнөө канчалык көбөйө турган болсо, ал караңгычылык адам жашоосуна келе берет. Натыйжада ал нур жоголо берет. Адамдын акылы аз болуп калат. Адам баласы Аллах Таалага тооба кылбастан жаман иштерди кыла бере турган болсо, күнөөнүн кесепети башка жаныбарларга да тиет. Асмандан жаабай калгандыгы, жерден өсүмдүктөр чыкпай калып, жаныбарлардын жегенге, отогонго эч бир чөп жок, жем жок болуп, алардын баардыгы өлгөндүгү, мунун баардыгы адам баласынын кылган күнөөлөрүнүн кесепетинен болот. Ошол сыяктуу эле күнөөнүн дагы бир эң чоң коркунучтуу кесепеттеринин дагы бириси бул Аллах Тааланын каргышына калуусу. Якуну мустахиккан ли ла'натиллахи таала. Адам күнөө кыла турган болсо, Аллах Тааланын каргышына калат да. Ал эми кайсы адам Аллахтын каргышына кала турган болсо, анын каргышы өзүнө эле чектелип калбастан, анын урпактарына, бала чакасына чейин анын каргышы жетет. Андыктан урматтуу туугандар, Аллах Таала бизге берген мүмкүнчүлүктөрдү, ден соолукту, убакытты, жаштыкты туура пайдаланып, кылган ката кемчиликтерибизге тооба кылып, Аллахтан кечирим сурап, жана келечекте жакшы амалдарды кылууга бекем аракет, максаттарды кылайлы. Пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: "Ат-таибу миназ-замби каман ла замба лаху."
Күнөөдөн тооба кылган адам кудум эле күнөөсү жок адам сыяктуу болот. Андыктан Аллах субхана таала өзү Куранда айтат: "Ва инни лагаффарун лиман таба". Чындыгында мен күнөөлөрдү өтө көп кечирүүчүмүн. Кимде ким тооба кыла турган болсо, кайсы адамдар тооба кыла турган болсо, Аллах субхана таала алардын баардыгынын күнөөлөрүн кечирип, аны соопко айлантырганга Аллах таала кудуреттүү зат. Аллах таала баардыгыбызды өз рахматына алып, буга чейинки чоң кичине, ачык жашыруун, билип билбей баардык кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, келечекке Аллах субхана таала баардыгыбызга жакшы амалдарды кылганга тауфик берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.